Сабагыбыздын темасы жандоштор. Кызмат сөздөрдүн дагы бир түрү жандоштор. Жандоштор өз алдынча турганда лексикалык маани билдире албаган, сүйлөмдөгү сөздөрдү өз ара байланыштыруу үчүн кызмат кылган же аларга кошумча маани берген кызмат сөздөрдү жандоштор дейбиз. Мисалы, ат башына күн түшсө, ооздугу менен суу ичет. Демек, бул жерде өз алдынча ар бир сөздүн лексикалык мааниси бар. Өз алдынча турганда эч кандай маани бербеген менен деген сөз туруп атат. Менен деген ушул менен деген сөз туруп атат. Менен деген жандооч. Демек, бул менен деген байламда дагы бар. Бирок бул жерде сөз менен сөздү байланыштырбастан бул сөзгө кошумча маани берип атат. Талдап көрөбүз. Демек, биринчи сүйлөм ат башына күн түшсө, эмне кылса? Түшсө, эмне түшөт экен? Күн түшөт. Эмнеге түшүп атат? Башына түшүп атат. Эмненин? Аттын. Ушуну чогуу эле ат башына деп алалык. Ооздугу менен суу ичет. Демек, эмне кылат экен? Ичет. Эмнени ичет? Сууну ичет. Демек, ооздугу суу ичет деп койсок, эгерде бул менен деген байламтаны кошпой койсок, ооздугу суу ичет деп сүйлөм толук маани бербей, стилистикалык жактан кичинеме өтүп атат. Ошондуктан ким менен эмне менен деген бул экөө биригип келип бул эмне болду? Толуктооштук милдет аткарды. Эске салабыз. Кызмат сөздөр өз алдынча турганда эч кандай маани бербейт да, лексика, синтакстык кызмат аткарбайт. А бул жерде жандоштор бул ооздугу менен дегенге кошумча маани бергендиктен бул толуктооштук милдетти аткарды. Экинчи сүйлөмдү карайбыз. Жалгыз аяк жол аркылуу жолоочулар келе жатышты. Келе жатты. Демек, бул жерде жандооч аркылуу деген, талдап көрөлүк азыр. Эмне кылды? Келе жатты. Келе жатышты. Сүйлөм баяндоочу кимдер келе жатышты? Жолоочулар келе жатышты. Эмне аркылуу, эмне менен жоосо, эмне аркылуу, эмне менен келишти жолоочулар. Демек, жолоочулар келе жатышты деп койсок болбойт экен. Демек, аркылуу деген жандооч, мынакей аркылуу деген жандооч. Аркылуу деген жандооштун алдын чийип атабыз, бирок талдаганда эме болуп калат. Демек, эмне аркылуу, жол аркылуу, бул дагы сүйлөмдүн толуктооштук милдетин аткарды. Кандай жол экен? Жалгыз аяк жол сүйлөмдүн аныктоочу. Биз жөнүндө кеп сөз айтылдыбы? Демек, бул жерде эмне кылды? Айтылдыбы? Эмне айтылды? Кеп сөз сүйлөмдүн ээси. Биз жөнүндө деген жандоошту алып салып, биз кеп сөз айтылдыбы деп койсок, сүйлөм толук байланышпай калат. Ошондуктан бул жөнүндө деген жандооч бул жерде кошумча маани берди. Дагы ким жөнүндө, эмне жөнүндө болуп сүйлөмдө толуктооштук милдет аткарды. Сөз түркүмү боюнча бул 9-чу деп жазабыз. Бизге 4-чү, кеп сөз 1-чи, айтылдыбы 5-чи. Демек, ошентип жандооштор сөзгө кошумча маани берип атат. Шаарга чейин 18 километрче бар. Бул жерде чейин деген жандооч. Сөз түркүмү боюнча 9-чу демекти белгилеп кое туралык. Бар сүйлөмдүн баяндоочу. Канча бар? 18 километрче бул сүйлөмдүн бышыктоочу. 18 километрче деген сүйлөмдүн бышыктоочу. Демек, кайсыга чейин? Шаарга чейин. Бул дагы орун бышыктооштук милдет аткарды. Демек, чейин дегенибиз бул жерде синтакстык кызмат аткарды жандооштор. Демек, бул жандоошторду алып салып сүйлөм түзгөндө сүйлөмдөр толук байланышпаганына күбө болдук. Жандооштор жөндөмөлөр менен айкашына карай төмөнкүдөй болуп бөлүнөт. Демек, жандооштор өзүнөн мурдагы сөздөрдү 4 жөндөмөнүн биринде турушун талап кылат. Атооч, табыш, барыш, жатык, чыгыш жөндөмөсүндө 4 жөндөмөнүн биринде турушун талап кылат. Атооч жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашкан жандоошторго кайсылар кирет экен? Менен, тууралуу, жөнүндө, аркылуу, боюнча, мисалы үчүн шаар боюнча деп коебуз, өзүнүн астындагы атооч жөндөмөсүндө турат. Сайын,
сайын, үчүн, сен үчүн, мен үчүн дегенде өзүнүн астына сөздү атош жөнөмөсүндө турушун талап кылып атат. Сыяктуу, сыяктуу, бою, түнү бою деп койсок, бою, бойдон, бүт бойдон деп койсок болот. Бойдон, бойдон. Демек, мына ошо жана башка сөз жандооштор демек атош жөнөмөсүн талап кылат экен. Мисалы, Айша телефон аркылуу сүйлөштү. Демек, аркылуу деген жандоош 9 сөз түркүм деп жазалык. Өзүнүн алдындагы телефон менен телефонду жандап тургандан кийин бул атош жөнөмөсүндө туруп атат. Мынакей. Демек, эмне кылды? Сүйлөштү, сүйлөмдүн баяндоочу сөз түркүм боюнча 5-чи. Ким сүйлөштү? Айша. Эмне аркылуу сүйлөштү? Телефон аркылуу бул сүйлөмдүн толуктоочу болду. Ошентип бул жерде атош жөнөмөсүн өзүнүн алдындагы сөздү атош жөнөмөсүндө турушун талап кылган жандоошторго менен тууралуу жөнүндө аркылуу боюнча сайын үчүн жана башка жандооштор кирди. Экинчи, табыш жөнөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандооштор. Демек, бул жандооштор өзүнүн алдындагы сөздү табыш жөнөмөсүндө турушун талап кылат. Буларга көздөй, карата, карай. Демек, мына ушулар табыш жөнөмөсүндөгү сөздөрдө турушун талап кылып атат. Окуучулар мектепти көздөй кетишти. Демек, окуучулар бул жерде көздөй деген мынакей окуучулар сөз түркүмү боюнча зататоч, мектеп зататоч, көздөй 9-чу сөз түркүмү, кетишти 5-чи сөз түркүмү. Демек, бул жерде көздөй дегенибиз мына ошол табыш жөнөмөсүндө карагыла. Мектеп көздөй 9-чу улатабы өзүнүн астында турган мектепти дегенди мынакей табыш жөнөмөсүндө турушун талап кылды. Кимден мен деген табыш жөнөмөсүнүн суроосу. Эмне кылышты? Кетишти. Кимдер кетишти? Окуучулар кетишти. Кайда? Мектепти көздөй кетишти. Сүйлөмдүн бышыктоочу. Демек, өзүнүн алдында турган нерсени көздөй же болбосо табыш жөнөмөсүндө шаарды карай деп койсок болот. Үйдү карай кетти дегенде кимди эмнени деген суроого жооп берди. Андан кийин 3-чү барыш жөнөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандоошторго. Барыш жөнөмөсүндөгү буларга караганда, Асанга караганда, сага караганда дегендер өзүнүн алдындагыны барыш жөнөмөсүндө турушун талап кылып атат. Жараша, өзүңө жараша, мисалы үчүн. Жараша. Чейин, мисалы үчүн шаарга чейин деп коебуз. Чейин. Дейре. Карай. Демек, карай деген бул жерде дагы бар. Шаарды карай, же болбосо үйгө карай деп койсок болот. Карата. Мына булар барыш жөнөмөсүндө турушун талап кылып атат. Мисалы үчүн, Кумайык үйгө карай качып жөнөдү. Демек, бул жерде карай деген мынакей 9-чу сөз түркүмү болуп атат. Карай деген өзүнүн алдындагы сөздү үй, анан гө барыш жөнөмөсүндө турушун талап кылды. Кумайык сөз түркүмү боюнча 1-чи, үйгө сөз түркүмү боюнча зататоч, качып жөнөдү сөз түркүмү боюнча этиш. Биз айрым сүйлөмдөргө морфологиялык, айрым сүйлөмдөргө синтаксталдоо жүргүзүп атабыз. Бактыга жараша күн ачылып кетти. Мынакей жараша. Демек, бул жараша деген 9-чу сөз түркүмү өзүнүн алдындагы бактыга дегенде барыш жөнөмөсүндө турушун талап калды. Күн ачылып кетти. Демек, күн сөз түркүмү боюнча зататоч, ачылып 5-чи сөз түркүмү боюнча, кетти дагы бул сөз түркүмү боюнча 5-чи. Демек, ачылып кетти сүйлөмдүн баяндоочу, эмне ачылып кетти? Күн ачылып кетти. Ал эми бактыга жараша дегенибиз бул киринди сөз катарында алдык дагы, сүйлөм катарында алдык да, бул сүйлөмгө талданбайт. Андан кийин чыгыш жөнөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандооштор. Буларга көрө, сенден көрө, менден көрө десек болот. Көрө.
чыгыш жөнөмөсүнүн мүчөсү суроосу кимден, эмнеден, сенден көрө, менден көрө, андан көрө десек кете берет. Көргүчө, менден, сенден көргөнчө десек деле боло берет. Ары, андан ары, мектептен бери десек болот. Бери, ары, бери. Демек кимден, эмнеден. Сенден мурда, мурун. Сенден мурун, андан мурун, Айшадан мурун дей берсек болот. Мурда, мурда. Кийин, чогулуштан кийин, сабактан кийин дегенде кимден, эмнеден деген суроодон кийин бул жандооштор келип атат. Андан кийин соң, андан соң, менден соң, сенден соң. Мисал келтиребиз. Согуштан кийин Танабайдын өмүрүндөгү жыргалдуу күн ушул болду. Демек, карайбыз. Бул жерде кийин деген жандооштор атат сөз түркүм боюнча 9 деп жазып отуралык. Согуштан сөз түркүм боюнча Зататооч, Танабай сөз Зататооч, өмүрүндөгү Зататооч, жыргалдуу Сынатооч, күн Зататооч, ушул Ататооч болду. 5-чи этиш. Эми синтакс талдоо болду. Ушул болду. Демек согуштан кийин Тана өмүрүндө жыргалдуу күн болду. Кайсы күн экен? Ушул күн болду сүйлөмдүн бышыктоочу. Кандай күн экен? Жыргалдуу күн экен. Ошондой эле Танабайдын өмүрүндөгү жыргалдуу күн бардыгы сүйлөмдүн аңлатуучу болуп атат. Эми качан? Согуштан кийин сүйлөмдүн бышыктоочу болду. Демек, бул кызматчы сөздөрдүн башка түрлөрүнөн айырмаланып, жандооштор сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарышты. Бөлүкчө, байламталар аткарбайт. Ал эми бул болсо толуктооштук, бышыктооштук, ээлик милдеттерди аткарып калып атат. Андан көрө сенин ушунуң жакты. Демек, бул жерде согуштан дегенде белгилеп кетебиз. Чыгыш жөнөмөсүндөгү деп сөз кылып аткандан кийин деген жандооч өзүнүн мурдагы сөздү чыгыш жөнөмөсүндө турушун талап кылды. Согуштан. Андан көрө деген 9-чу жандооч өзүнүн алдындагы андан дегенде чыгыш жөнөмөсүндө турушун талап кылды. Сенин сунушуң жакты. Сенин сөз түркүм боюнча 4-чү, андан сөз түркүм боюнча 4-чү, Ататооч, сунушуң Зататооч 1-чи, жакты этиш 5-чи. Эмне кылды? Жакты. Демек, сунушуң жакты. Кимдин? Сенин. Качан? Андан көрө. Демек, бул сүйлөмдүн бышыктоочу болду. Мына ошентип биз бүгүн дагы бир кызмат сөздөрүн жандооштор жөнүндө маалымат алдык.